Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Hurmatlı mekendешler, qadırlı musulman bir tuğandar. Barыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Алла Таалам барыбызга жакшы күндөрдү, жакшы түндөрдү, жакшы дос кошуналарды насип кылсын. Жаман күндөрдөн, жаман түндөрдөн, жаман дос кошуналардан Аллахым барыбызды сактасын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям адамзаттын мугаллими, адамзаттын эң билимдүү, эң жоомарт, эң баатыр, эң берешени, эң данышманы. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам bir hadisinde келет, İbn Majанын риваятында 4 нерседен пана тилеген. Я Алла, кутурта турган байлыктан сакта, башка бале болуп келе турган баладан сакта, карлыктан мурда карыты бере турган аялдан сакта, куу достон сакта. Эки көзү мени карап турат, жүрөгү аңдып турат. Жакшылыгымы жашырат, жамандыгымы жайылтат. Ушундай куу достон сакта. Биз билбейбиз тугандар, бу дүйнө сыноонун дүйнөсү, кайсы нерседе пайда бар, кайсы нерседе зыян бар. Дүйнөнүн, ахиреттин бардык пайда зыянын билген Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам. Сизге, бизге бактылуу болуу үчүн, бу дүйнөдө бактылуу болуу үчүн, ахиретте бактылуу болуу үчүн эмне нерсе керек? Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бирөөн таштабастан бардыгын айткан. Эч нерсе калтырган эмес. Дүйнөнүн бактысыздыгы, ахиреттин бактысыздыгына кутулуу үчүн кайсы нерселерден сактанышыбыз керек? Пайгамбарыбыз бир нерсени калтырбай баарын айткан. Ошон үчүн жараткан Алла субханаху ва таала түндөрүбүздү зикир менен, тооба менен, Куран менен, ибадат менен коздосун. Күндүздү дагы Алла Таалам барыбызга адал рызкы берсин. Өткөнкү сабакта айттык эле, ахирет ааламына ыйман келтирүү. Ахиретке ыйман келтирүү ар бир мусулман эркек аялга фарзы айн. Аллага ыйман келтиребиз. Алланын периштелерине, китептерине, пайгамбарларына, тагдырына, эми ахирет күнү. Алланын ахирет, дүйнөнү да жараткан, ахиретти да жараткан. Тугандар, акыйкатты көз көрбөйт. Акыйкатты жүрөк түшүнөт. Түшүнүү сезимин Алла жүрөккө койгон. Адам баласынын акыйкаты, адам баласынын жаны. Бул көзгө көрүнбөйт. Бул акыйкат көзгө көрүнбөйт. Бирок жүрөк ушун түшүнөт. Көз аны көрүүдөн алсыз. Адамдын жанын чыгып атканын көрүүдөн алсыз. Көрө албайт. Бирок жүрөк түшүнүп турат да, жан чыгып кетти. Жок, жаны бар, чыга элек. Көрбөстөн туруп жүрөк түшүнөт буну. Кудум ушундай кабырдагы, рахаттагы, азаптагы биздин көзүбүз көрбөйт. Буну Алла Таала пайгамбарыбыз аркылуу үммөткө жеткирген. Кабыр азабы бар. Хак, чындык, акыйкат бул жөн эле ой эмес, кыял эмес, божомол эмес, күмөн эмес. Ошондой эле кабырда рахат дагы бар, кабырдагы сооп дагы бар. Экөөнү тең. Бүгүнкү сабагыбыздагы ас-суал фил барзах. Барзах ааламындагы суроолор. Сизге, бизге бүгүн туган эч ким азыр сурап аткан жери жок. Себеп дегенде бу дүйнө амал дүйнөсү, суроо жок. Эртеге сурак дүйнөсүнө барабыз, амал жок. Хазрет Али радыйаллаху анху айткан, бу дүйнөдө амал бар. Жакшы, жаман амал бар. Ар бир адамга тандоо берген.
ықтияр берген. Денесінен жан шыққанға чейін бұға әрбірге Алла Тағала мүмкіншілік, шанс берген. Қаласаң жақсы іштерді қыл, қаласаң жаман іштерді қыл, сенің ықтиярыңда, сен сынодосың, алдыңда жақшыдағы бар, жамандағы бар, саңа ақыл берген, саңа жол көрсете тұрған пайғамбар келген, саңа жол көрсете тұрған кітеп түшкен, бұл жағын сен өзің білем. Бүгін амал бар, сұрақ жоқ. Не үшін жалған сөйледің, не үшін намаз оқыдың, оқымадың, бүгін ешкім сені сұрақ айтпайды. Бері ертең қиямат күні ертең Алла Тағаланың алдында сұрақ бар екен, амал жоқ екен да. Ошон үшін айтқан Хазірет Али разиаллаху анху, дүние ақирет дейді, бет маңдайы менен сілерге келатат дейді, жүзденіп. Дүние артын көрсетіп кетіп атат сіздер деді. Ақирет жүзін көрсетіп келатат, дүние артын көрсетіп кетіп атат. Кечеги күн кетіп қалды бізденше. Бүгін күн деле қолдан шығып кетті. Артын қаратып дүние бізді кетіп атат. Ақиретке күн сайын жүзденіп біз жақындатамыз. Келатат. Ошон үчүн силер деген куну мин абнаил ахира ва ла такуну мин абнаид дуния. Силер ақиреттің адамдары болғыла, ақиреттің балдары болғыла, дүниенің құлдары болғыла, дүниенің балдары болғыла деп мұнын айтқан. Фа иннал йаум амалун ва ла хисаб, гадан хисабун ва ла амал деп мұна ұлы сөзін айтып кеткен туғандар. Шындан сыңарда азыр айтып отқанымыз, ақиқатты көз көрбейді екен, бірақ жүрек түсінеді екен. Барзақ аламында адам мисалы азыр мына жаны шығайын учурда ал эмнелерди көрөт, биз көрө албайбыз. Аны кантип жаны чыгат, жаналгычтар кантип алып чыгат, биз аны көрө албайбыз. Ошон үчүн айтканда бир сахабадан риваят бар. Бир адам өлдү деп аябай кейсе, көп кейи бербе, анан керек сен өзүңө кей деген экен да. Сен өзүңө ырайым кыл. Ал көргөндү сен көргөн жоксуң. Пока көре элексин, ал көрдү. Ал өлүмдүн дамын татты, сен тата элексин. Өлүмдүн кыйынчылыгын, жан берүүнүн кыйынчылыгын ал көрдү, сен көре элексин. Ал өтүп кетти будан. Ага караганда сен өзүңө көп ырайым кыл деген экен. Ал не болду экен дей бербей, сен өзүң ойло. Сен өзүң ойло деген. Өлүмдүн дамын тата элексин. Өлүм периштени көрө элексин. Өлүмдүн алдындагы кыйынчылыктан өтө элексин. Ал ушу үчөөнүн тең өткөн. Сен өзүңө ырайым бол деген экен. Галибан Абу Дарда разияллаху анху болсо керек, адашпасам. Демек, Кур'ан-ы Каримдин улуу аяттарында, пайгамбарыбыздын берекелүү сүннөттөрүндө кабырдагы суроо акыйкат экенине ачык айкын далилдер бар. Жана бул суроо мусулманды дагы, кафырды дагы, мунафыкты дагы өзүнө камтыйт. То есть ар бири суралат. Qala al-Hafiz fil Fath al-Bari'da aytgan "Waqtulifa fi at-tifl ghayr al-mumayyiz." Жаш балдардан суралынбайт, эстеген деп. Мукаллаф эмес да, жаш бала өтүп кетсе. Бирок мына жердеги аалымдар киши талашы бар. Жаш баладан эми балагатка өтөйүн деп аткан учурларда ошодон суралбайбы десе, кээ бир аалымдар суралат, кээ бири суралбайт дейт. Кандай болгон чакта дагы Фажазаман Куртуби фи Тадкира, имам Куртуби Тадкира деген китебинде чечкин, кескин түрдө чечим кабыл алган би аннаху юсал, суралат деген. Ва хува манқул анил ханафия, биз ханафи мазхабта да ушундай деп айтылган. Ва жазама гайру вахид на шафии би аннаху ла юсал. Шафийлердин бир тобу болсо суралынбайт деген. Кандай болгон чакта дагы өлүктөн чоң балагатка толгон кишилердин эркек аял бардыгынан суралат. Суралганда кандай эми фаюсалу майит ан этиқадихи биллахи таала. Өлүктөн биринчи Алла тууралуу сиздин этиқад, ишенимиңиз кандай?
Qanday? Wa rasulihi Allah'ın peygamberü sallallahu aleyhi ve sellem turалы işeniminiz qanday? Ala vajhil ihtibar vel imtihan bul Allah Taala bize periştesini jiberip surap atqаны özü bilbeyt emes, özü bilet seni sınaş üçün. Sen bilesin mi je bilbeysin mi? Senin egzamin alış üçün. Ha? Anandan tutat bul жердечи ve hunaka yudhashul mas'ul suralıngan adamça esi oğup kalat. Aytat, ayran taң kalat. Jönökөй nerсе emес, yudhal, yuhal. Al dedigi surak jönökөй nerse emес. İhlastуу, чыныгы момун болсо, ага проблема жок. Ал жөн эле жооп берет ал. Эгерде мусулман эмес, же мунафык, же болбосо ушундай бузуку, мынага проблема точно болот ал. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллем мунун кабарын айтып койгон туугандар, ошон үчүн бекем ыймандуулар бул суракка оңой эле жооп берет. Ошон үчүн бул дүйнө ыйманды бекемдей турган, ыйманды кура турган, ыйманды сактай турган, ыйманды жайылта турган дүйнө. Өзүбүздү биринчи өзүбүздүн ыйманыбызды бекемдеп алайлы. Ыйманыбызды куруп алайлы туугандар, кубаттап алайлы. Өзүбүз тууган мынакей, ыйманыбызды сактайлы, күндүзү дагы, түндөсү дагы кайсы амалдар, күнөөлөр, арам иштер ыйманга залакасы тийсе, зыян жеткирсе, толук сактанайлы. Ошо менен алек болуп жүргөн болсок, таштайлы аны, ыргытайлы, бир тээп чыгарайлы. Ыйманга кайсы нерсе зыян тиеби? Пайгамбарыбыз айтып койгон мунун бардыгы. Анткени ыйман бир абалда турбайт. Адам баласынын ыйманы бир абалда турбайт. Бул ыймандын нуру жакшы амал кылганы менен ыймандын нуру күчөйүп көбөйө берет. Адам баласы күнөө кылган сайын ыймандын нуру азайып өчүп бара кете берет. Жүрөк караңгылайып кете берет. Жүрөгү эле карайбайт. Руханияты да караят бунукучу. Буга кийин кабыр капкараң болот, ахирет капкараң болот буга. Ошон үчүн туугандар, мына жерде тамаша күндөр эмес, алдыда тура алган, демек суракка тартылган адам эсинен кетип калат. Таң кала турган, эмнени айтарын билбей кала турган, даже өзүнүн аты тиякта турсун, каяка келип не болгонун билбей турган учур. Ыйманы бекем адам, мына ошолорго Алла Таала өз жардам берет экен. Fa innahu subhanahu yusabbituhum wa yulhimuhum as-jawab as-sadid. Allah Taala аларды өзү жардам берет, Куранда айтып койгон. Бу дүйнөдөгү ыйманга менет кылдыңбы? Всё. Баватыр болбу. Алла Таала өзү Куранда айтып койгон, кабырдагы суракка биз жардам беребиз деген. Ага бекемдейбиз деген ага. Жеңилдик беребиз деген ага. Туура жооп бергенге Алла Таалам илхам салат экен. Илхам дегени ошол учурларда машаалла сизге жүрөгүңүзгө, мээңизге туура жоопту Алла субханаху ва таала сезимин салат. Илхам кылат Алла Таала. Куранда Алла Таала айтат: "Ба'даузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бистаббитуллаху аллазина аману бил каули сабити фил хаятид дунья ва фил ахира." Алла Таала иман келтиргендерди бекемдейт. Бекем сөз менен дүйнөдө дагы, ахиретте дагы. Ва юдиллуллаху залимин. Алла Таала залымдарды адаштырат. Ва яфалуллаху ма яша. Алла каалаганын кылат тугандар. Алла Таала эч кимден сурап кылбайт, эч кимден коркпойт, эч кимге алданбайт, эч качан унутпайт. Жараткан Алла Таала жаралгандардын сыпаттарынан таза, аруу, бийик зат. Жараткан Алла Тааладан суралынбайт. Ла юсалу амма яфалу. Кылгандан суралбайт Алла Таала. Кимге канча өмүр берет? Мынага эмне аз, мынага эмне көп? Алла суралбайт ал тура. Алла берет өмүрдү. Өлүмдү Алла берет. Кимге хидаятты, рызкыны, перзентти, иззатты, бийлик, байлыкты бардыгын Алла субханаху ва таала берет. Бир Алла Тааладан суралынбайт. Мынага канча перзент берди? Буга канча перзент берди?
Wa hum yus'alun. Pendeler soralınat. Waqifuhum innahum mas'ulun. To'xtatalardı soralarni. Siz biz soralabız. Allah kılgandan soralınbayız. Şunun için bu yerdeki ayette Allah Teala aytып atadi. Bekem söz la ilahe illallah. Qaysi ekan? La ilahe illallah. Ушуну кавлы сабит дейт. Dedi мындай деп айтсак, bekem сөздөрдүн дагы эң бекеми. La ilahe illallah. Bundan bekem söz жок. Bundan өткөн bekem söz жок. Bekem söz деп Allah Taala Kur'anda ayткан ушуну үчүн. İman keltirgендерди Allah Taala bekem дейт экен. Эмнеге? Ушу bekem сөздү айтканга Allah Subhanahu wa Taala dünyada da ahirette da deyт да. Bunun manası şu bekem söz La ilahe illallah Muhammadur Rasulullah. Fa inna hada huvel kavlus sabit. Buna uşul bekem söz dep aytılат туғандар. Hadiste buğa gelet. La ilahe illallah Muhammadur Rasulullah. Bul asqasat sabitat, aqval yaqiniyat, aqwa munqat'iyat. Mınanday dep aytат. Bekemlilerin de bekemi. Bekem işengenlerden en güçlüsü, en tuğrası La ilahe illallah Muhammadur Rasulullah. Kur'an'da Allah Teala Allahun lezî halaka sab'a semavati ve minel ardı mislehunna yetenazzalul emru beynehunna lita'lemû ennallaha ala kulli şeyin kadir ve ennallaha kad ahata bi kulli şeyin ilma. Allah şunday zat al jarattı asmandardı jana жерди asmandardı jet asman жерди mislehunna kudun jetini yetenazzalul emru beynehunna asman menen jerin ortasında Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın buyruktары түшүп турат. Kimge bugün ölüm berilet, kimge жашоо, kimge den sooluk, kimge oorу, kimge izzat, kimge korдук, kimge перзент, kimge бербейт, кыскасы айтканда канча ысык, канча суук бардыгын жараткан Allah асман менен жердин ортосунда буйругу чечип турат. Буйругу түшүп турат. Эмне үчүн ушундай? Ли та'ламу бекем ишенишиңер үчүн албетте Allah Taala ар бир нерсеге кудуреттүү, жана албетте Allah Taala ар бир нерсени илим менен камтып алган. Бардыгын билет. Азыр ушул жерде барыбыз отурабыз го, ар бирибиздин эртең күнү эмне болот биз билбейбиз, бирок Алла билет. Бизге караңгы, Аллага жарык. Экинчиси ушул азыр сабакта отурабыз, ким кайсы ниет менен отурат, Allah Taala буну билет. Биз бирибизди билбейбиз. Мен кайсы ниет менен сүйлөп атам? Siz kaysi niyet menen uğup atasız? Allah'a bardığından kabarдар. Siz bunu bilmeyiz. Bir cumadan keyin bizim başımızda ne var? Bir aydan keyin, bir yıldan keyin biz bilmeyiz tuğan. Gayipti Allah'dan başka hiç kim bilmeydi. Жараткан Allah Subhanahu wa Ta'ala bardıq nerseni ilim menen özü kamtıp kurçap algan. Bardığın bilip durat. Allah Ta'alaga ötkön uçur keler çak, birdey çak. Qanday ekan? Ötkön uçur keler çak, Allah Taalaga birdey çak bar. Bunun bardığını Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emi Allah Subhanahu wa Ta'ala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den golundan görsetken akılga sığbay turgan, akıl tangala turgan keremetlerden atın muciza dep koyat. Muciza degen Peygamberдің golundan Allah Taala görsetken adam balasınaçı. Uşunu muciza deyt da. Havarikul adatqa karşı nerse. Misal Peygamberimizдің mancalarından su çıkargan Allah Taala. Aşağı. Musa Peygamberga Bani İsrail'ge mına Jööttөрдүн 12 урусуна буларга ошо суу жок болгондо аса таягыңды чап деди. Fadrib bi'asa al-hajar taşты çap dedi. Fanfajarat min husnata 10 ayna 12 жерден булак чыкты. Таштанчы. Musa Peygamber taşты çapkanda bulak çıksa Muhammed Peygamberimizдің mancalarından bulak çıkkan.
1000ден ашық сахаба чаңқосын кетіріп тойо ичишкен. Кичине эл эмес. Улоолоруна чейин суу берген. Чанаштарына чейин толтурган. Пайгамбарыбыз жерде туруп, Меккеде туруп, айды экиге бөлүп койгон. Не кылып койгон? Булардын атын бардыгын мужиза дейт. Мужизалардын эң күчтүү мужизасы, угуп алыңыз, Алла Тааланын китеби Кур'ан-ы Карим. Бул мужизалардын да эң мужизасы. Иса пайгамбар тубаса көрлөрдү, алапестерди Алланын буйругу менен бисмилла дегендер эле сакайтып койду. Өлүктөрдү Алланын буйругу менен тур дегенде тирилет. Иса пайгамбар. Муса пайгамбарга колунан ушунчалык нур колтугуна салып туруп чыгарса, күндөн калышпаган нур чыгат. Күндүн нурундай нур. Мына светильник эмес анан. Күндүн нуру бар го? Элестетип. Кечкурун чыгарса, уже күн эс да биякта. Бардыгына. Аз күн жок го. Бул мужиза деп коет аны. Ар бир пайгамбарга Алла Таала мужиза берген. Ошонун үммөтү, эли, коому көрүп туруп ишенип ыйман келтиришчү. Бирок эң көп мужизаны пайгамбарыбызга берген. Эң көп мужиза. Эң көп мужиза. Жабир разияллаху анхудан риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Мадинада сахабалары менен ачарчылык, суук, кыйынчылык кезде пайгамбар Жабир разияллаху аялы Жабирге айтып, Жабир сен пайгамбарыбыз ачка бир эки досту менен чакырбайсыңбы, кичине мына бир аз тамак жеп алсын. Козу бар экен, улагы. Анан бир аз нан пышырып турайын. Пайгамбарыбыз эми кыйналып калбасын деп. Жабир разияллаху болду, сен даярдай бер, мен барып чакыра коеюн деп пайгамбарыбыз я Расулаллах, үйдө кичине келиниңиз даярдап коюптур. Бир аз тамакты жүрүңүз. Бир 5-6 сахаба менен барып тамактанып алыңыз десе, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол жерде аң казгандардын баарына жарыя кылып, аң казгандар, баарын кеттик Жабирдин үйүнө деп. Канча дебейсизби? 1400. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям болса Жабир разияллаху бул каяктан батырат эми? Уят болом эми, тамак жетпейт. Кичинекей козу болсо, бир аз нан болсо, я Алла. Анан таңал үйүнө келип, катын буягы мындай болот. Аң казгандын баары келет от буякта. Айтты, сиз пайгамбарыбызга айттыңыз. Пайгамбар өз чакырды, анда өзү сиз айтып кара. Жүрөгүндө ишенип турган. Бирок пайгамбарыбыз айтты, тиги казанда кайнап аткан этти, шорпону мен баргы чакта ачпагыла. Нанды дагы тандырдан албагыла, этти дагы албагыла. Аны жаап туруп, аң казгандарды барын айтты, 10дон киресиңер деди, тамак жеп чыга бересиңер. 10 кирет, тамак жеп, урсагы тоет, кетет, кийинки 10. Бардыгы келип жеп кетти. Айта, болжолдо ар кандай цифралар айтылат, 1400-дөн көбүрөөк угам да. 1400 сахаба кирип жеп чыгып кетти. Кийин эң таң калыштуусу Жабир разияллаху айтат, да кылып казандатсам, мурдага караганда чөтө көбөйүп калгандай көрүндү дейт да. Мунанын аты мужиза деп коет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям намазда туруп, Мединада намазда туруп, бирли алдыга жылат. Кайра аркага кетенчик дейт. Намаз бүткөндөн кийин сахабалар сурашты, я Расулаллах, бүгүн бир акылга сыйбай турган бир иштерди кылдыңыз го. Кээде алдыга жыласыз, кээде аркага жыласыз. Пайгамбарыбыз айтат, жерде ушу намаз окуп атканымда Алла Таала ушул жерде бейиштин эшигин ачып койду дейт го. Бейиштин мөмөлөрүн ошончо кызыккан алдыга жылып кетип ошо экен да. Кайра аркага жылганда болот. Дозоктогу азаптарды көрүп аркага жылган дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мужизалар өтө көп. Мага Кудай кааласа бир өзүнчө сабак кылабыз го. Бирок мен эмнени айтмакчы элем?
Енді баштапса башқа жаққа кетіп қалдық та. Мужизаларды демек пайғамбарлар өзі көрсете бермейді екен. Қалағандай. Пайғамбарымызға да келіп айтты да: Мұхаммад, сен қиын болсаң мындай қылып берші, тегіндей қылып берші деп. Анда айтты: мен қылмаймын. Алла қылады. Алла қашан қаласа қылады. Біздің қолдан просто көрсетіп қояды мындай депші. Шөнші мұналардың бардығын туғандар мужиза, ең ұлы мужиза қайсы екен? Құран. Бардық пайғамбарлардың мужизасы кетті. Біздің пайғамбарымыздың да қанша мужиза Алла берген болса бары кетті. Bir ғана мужизасы қалды. Бүткіл аламға қиямат күнге шейін қала тұрған мужиза Құран. Бұндай кітеп жоқ. Ешкім ұшындай кітеп, ұшындай мазмұндағы, ұшындай кереметтүү, ұшындай мәнилүү, бардығын өзіне топтаған, ешқашан өзгөрілбеген, бұрмаланбаған, алымдар оқыса тойбаған, шешім шығарса әділеттүү, чақырғаны сыраты мұстақим. Еми бұл Құрандың ажайыбы бітпеген. Ушундай кереметті кітеп бардық сұрауға жооп бере тұрған, açılışı, Allah akbar, adamdın akılın tаңғалдыра тұрған Құран-ы Кәрим açılışты. Mucize мына ошо ғана. Қиямат күнге чейин туғандар бардық жағынан. Mucizалардың ең mucizасы мына ошо. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Эми баяға келейлі. Алла Таала ким иман бекем болса, bu dünyada da Allah Taala maga жардам береді екен. Алла Таала bu dünyada iman keltirgenge жардам беребиз деп атпайбы? Allah subhanahu wa ta'ala yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala bekem deydi. İman keltirgenlerdi bekem söz menen bu dünyada dağı jana ahirette dağı деп атат. Bu dünyada qanday bekem deydi desеңiz, anın manisi şeytandan azgırıklarından imanı bekem күчтүү адамды Алла Таала сактап коет экен да. Шайтан ага оюнун көп көрсөтө албайт экен. Кылыктарын көп жүргүзө албайт экен. Өзүнө дос кылып, өзүнө кул кылып, алдына салып айдап албайт экен. Алла субханаху ва таала анын васвасасы, азгырыктарынан, шубхат, шек күмөндүктөрдөн бардын Алла Таала сактап коет экен. Amma tasbituhum fil hayati dunya fa huwa mimma ya'tarihim min al-wasawis والشبهات الشيطانية من قبل الإنس والجن. İnsanların tarafından da var, insan şeytanlar da var, tuğanlar. Cin şeytanlar da var. Alınlara çıkan insan şeytanlar, cin şeytanlarga qaraganda korkunçtu, qooptu, страшныйраак болот деген да. Кайсы шайтан экен? Ошон жинден көп коркпош керек. İnsan şeytandan korkuş керек да. Hem кандай коркуш керек экен? Жамандыгынан. Adam Құдай сақтасын да адам бұзылса, bu dünyada bir de қандай бұзыла тұрған мақлуқ жоқ та. Даже бұл жыртқыштардан өтіп кетеді. Егер адам оңолса, періштелерден жоғары шығады. Адам бұзылса, жыртқыштардан төменге түседі. Адам баласы, ошон үчүн Алла Таала егерде иманға менет қылсақ па, иман құрсақчы, не болады екен? Bu dünyada Алла Тааланың бекемдүүлүгү шайтандын азгырыктарынан, шайтандын азыркындай чакырыктарынан, ар кандай шек, күмөн, шубухат, ушундай нерселерден Алла Таала сактайт. Так, экинчиси, адашуудан Алла Таала сактап коет. Аларды адашуудан сактап коет Алла субханаху. Ал эми ахиреттеги Алла Таала аларды бекемдөөсү эмне десе, мындай дейт: "Ва амма tasbituhum fil akhirah fadaka hina yus'aluna fi quburihim." Кабырларында суралганда, ошондо Алла Таала аларга бекемдик жардам берет экен да. Жүрөгү бекем, акылы бекем, иманы бекем, сурауга спокойно жооп берет. Аллахым барыбызга насип кылсын, амин. Баро ибн Азиб радыйаллаху анху Сахih Bukhari жана Муслимде келет, риваят келтирет, пайгамбарыбыз айтат: "Ал-муслим иза суила фил кабр шахида алла илаха иллаллах ва анна Мухаммад расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям." Мусулман адам качан суракка алынганда кабырда күбөлүк берет экен. Не деп? Ла илаха иллаллах Мухаммадур расулуллах, бир Алладан башка сыйынганга ылайыктуу зат жок, Мухаммад Алла Тааланын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям.
Демек, ахиреттеги таспит Алла Тааланын бекемдөөсүнүн мааниси кабырдагы суракта жана кабырдан кийинки сурактарда дагы Алла Таалан бекемдеп коёт. Демек, мына жердеги дүйнөдө жана ахиретте бекемдейт дегени кабырда. Себеп кабыр ахиреттин биринчи тепкичи. Кабыр кандай экен? Ахиреттин биринчи этап, биринчи тепкичи ушул жерде. Биринчи бара турган жер. Ушу менен бүтүп калбайт. Ойлобоң ушу менен бүтөт деп. Бул башталгыч тепкич. Анын ар жагында аягына чейин эң акыркысы бейиштин төрүндө же дозоктун чукурунда. Бейиштин төрү же дозоктун чукуру бул акыркы остановка ошол. Айткан: "Ли'аннал кабр хува аввалу баразихил ахира." Ахирет аламын барзах аламындагы кабыр биринчи барзах, биринчи пардасы ошол деп айтканда. Бухариде жана Муслимде келет. Анас разияллаху анхудан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Иннал абд иза вудиа фи кабрихи", пенде качан кабырга коюлганда, "Ва тавалла анху асхабуху", анын шериктери кайтып кетишкенде бурулуп, "Ва иннаху ла ясмау кар'ан ни'алихим", ошол коюлган кабырга коюлган пенде алар бурулуп кетип атканын пут кийимдеринин үнүн угушат дейт. Аллаху акбар. Тып басып кетип атканын кабырда жатып ошолордун үнүн угат экен. Кабырда коюлган киши анын шериктери эми топурак таштады, тияк бияк кылды, жакшы адам эле, я Алла деп анча-анчасы дуа кылды, ыйлады, Куран окуду жана башка тууган уруктары. Эми алар акырын бурулуп, эми үйүнө кетиш керек деп ошол жатып алабы эле. Кеткенде ошонун кетип атканда пут кийимдеринин үндөрүн угат дейт. Ла ясма, Пайгамбарыбыз айтып атат саллаллаху алейхи вассалам, угат сөзсүз, алчы. Ла ясма, сөзсүз угат деп айтып атат. Арани алихим, алардын пут кийимдеринин үндөрүн угат. Идан сарафу, бурулуп кайтып кетишкенде, атаху малакан, эки периште эми келет. Анын алдына келип, фа юқиданихи, эки отургузат буну дагы, фа якулани лаху, ага суроо катары айтышат экен. Ма кунта такул фи хада ар-раджул. Ушу киши тууралуу эмне дейсиң да? Дейткенде дагы пайгамбарыбыздын биздин устазыбыз айтат эле. Мавлана Назыр Рахман Дарат баракатухум, пайгамбарыбыздын элесин алып келет дейт эле. Кабырда пайгамбарыбыздын элесин алып келеткен дагы ушул киши тууралуу эмне дейсиң дейт да. Сен оюң кандай депчи. Эгерде бу дүйнөдө пайгамбарыбыздын өмүр баянын окуп, пайгамбарыбызды сүйүп, сүннөтүн аткарып, пайгамбарыбыздын алып келген, берген шариятына бекемде болсо, сразу айтат экен: "Бул Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, мен ушунун сүннөтүн, ушунун айтканын аткарып жүрбөдүмбү? Ушунун көрсөтмөсү менен жүрбөдүмбү?" депчи. Сразу эле тааныйт экен. Мына бул Бухари, Муслимде экөөндө келип атат. Ма кунта такул фи хада ар-раджул. Мына киши тууралуу сен эмне деп айтат элең дейт. Ана. Ал кайсы киши? Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Фаякулу, ал айтат экен: "Ашхаду аннаху абдуллах ва расулу". Мен күбөлүк берем, бул Алланын кулу жана анын элчиси деп күбөлүк берет экен. Фаюкалу лаху, ошентип туура жооп бергенде буга айтылат экен, кайрачы. Не деп? "Ондор иля макадик минан нар". Сен дозоктогу жайыңды бир карап койбойсуңбу дейт. Абдалакаллаху бихи мақада минал жанна. Ушунун ордуна Алла Таала саңа бейиштен бир жай берди, бияқты да карап кой дейт экен да. Кала наби саллаллаху алейхи вассалам фаярахума жамиан. Пайгамбарыбыз айткан, ошо кабырда жаткан киши өзүнүн бейиштеги дагы дозоктогу эки жайын тең көрөт экен. Мурунку хадистерде айтып жүргөнбүз туугандар. Бала төрөлгөндө Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, бир орун бейиштен, бир орун дозоктон таяр деген. Ар бирибиз ушул жерде отургандарыбыздын жана дүйнөдө кыбыр эткен инсандын баарынын бирден орун бейиште бар, бирден орун дозокто бар. Капырлардын дагы бирден орун бейиште бар, бирден орун дозокто бар. Мусулмандардын дагы ар биринин бирден орун дозокто орду дагы бар,
beyişte de ordu var. Bu Peygamberimizin sözü. Kim iman keltirip жақсы amal kılsa beyişteki özünün жайын alat. Dozoktoğu bayağı жайы бар эле, аны таштайт, калтырат. Құдай сақтасын, иманға чоңойгондо иманға келген жоқ. Жақсы амал кылган жоқ. Анда баягы дозоктогу өзүнүн итак эле орду бар эле, ошону алат. Бирок бейиштеги ордун алдырат да. Мына хадисте айтып атат Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Не деп атат? Ага айтылат экен. Биринчи дозоктогу ордун көрсөткөн да. Сен кейбір хадистерде ошонун чечмелөөнүсү келет. Сен эгерде жооп бере албай калганыңда мына суроолорго мына дозоктогу ордунга барат элең дейт да. Даганы жаап коюп, ошол жерден эле жаап коюп, оң жакта. Хадисте келет, форточкадай кылып ачат дейт кабырда, кадимкидей. Нар жагынан өзүнүн жайын көрөт дейт да. Периште канаты менен бир чабыл ачып качып койду. Бияктан көрсө, бейиште, Алла деп, караңыз не дейт. Яро мақадаху минал жанна, бейиштеги жайын көрөт дагы, лияфрах ва ястабшир, ушунчалык кубанат. Кубаныш үчүн Алла Таала буну бактылуу кылыш үчүн, курсант кылыш үчүн ушуну көрсөтөт. Ва яро мақадаху минан нар, дозоктун отун, дозоктогу жайын эмне үчүн көрсөтөт? Лияшкура ни'маталлахи алейхи хайсу наджаху минха, Алла Таалага шүгүр кылыш үчүн, Алла Таала ага тартуулаган неематы кандай, качан аны куткаргандыгы үчүн. Алла Таала дозоктон куткарды. Ага неемат тартуулады. Алла неематын берип туруп дозоктон куткарып койгондугуна шүгүр кылыш керек. Ошон үчүн Алла дозоктон көрсөткөн да. Дозокко салыш үчүн эмес. Дозок менен коркутуп коюп, андай үчүн эмес. Просто ушундай жаман дозоктон Алла мени куткарды. Карачы Алла мага канча жакшылык кылды, мага неемат берди деп шүгүр кылыш үчүн Алла Таала экөөнүн тең көрсөткөн. Ошон үчүн Пайгамбарыбыз айтты, не деди? Фаярахума жамиан, ал адам экөөнү тең көрөт. Яни бейиштеги ордундагы көрөт, дозоктагы ордундагы көрөт. Дозоктогу ордуна киргизбейт, бирок бир көрсөтүп коет экен да. Сен жайың ушул жерде бар болчу, бирок сен азамат, иман келтирдиң, жакшы амал кылдың, кабырдагы суроолорго даярдандың, сен жооп бердиң. Бирок эмне үчүн көрсөтөт экен? Алла Таала ошондон куткаргандыгын гана шүгүр кылыш үчүн. Бул Алланын неематы. Бейиштегини көрсө, бейиштеги ордун көрсөтөт, буну кубанычы кубанычка кошулсун. Курсанчылыгы ашсын. Муслимдин риваятында мындай экен. Ва фи риваятин ли Муслим قال قتادة ذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا ويمنى عليه خادرا إلى يوم يبعثون. Бұл да сахи хадис. Мындай деп айтылған, қабырда аға қабыр ушунчалык кең кылына деген 70 зира. Мында айтқанда бір 35 метрдин тегерегинде. Ушунчалык кең кылына деген дагы кыямат күнгө чейин аға ушундай бак жашылдандыруу толтурулат экендер. Аз деле машалла бир жерге барып калсаң, жап жашыл болсо канча сүйүнөсүң го? Адамды жашыл нерсе татат да. Бакты ушундай кылып толтуруп коет экен. Ва кала саллаллаху алейхи ва саллям ва аммал кафир. Булга мусулманга болгон мамиле боюнча айтты пайгамбарыбыз. Кафир кандай болот? Вал мунафиq, эки жүздүү мунафиq кандай болот? Ва фи риваят ва аммал кафир вал муртаб. Кафир кандай болот бир риваятта, муртаб шектенген кандай болот? Ал боюнча айткан. Фаякулу ла адри кунту акул ма якулу нас фи. Мен билбейм. Пайгамбарыбыздын элесин алып келип, баягы эки периште буну отургузуп, буга деле ошондой. Бул ошо кабырга койгондон кийин жаны кайра салат. Жаны жогору көмдүк го. Салып отургузат кадимкидей. Хадистерде фаюқиданихи ачык келет. Аны отургузат. Отургузат, ал угат. Конкретно угат. Бардыгы азыр кетип аткандар пут кийимдердин үндөрүн угат. Андан кийин маза кунта тaqul би хада раджул Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды атын мына киши тууралуу эмне дейсиң деп элесин көрсөтүп коет. Анан бул эми карап турган айтты, субханаллах, мен билбейм буну дейт экен да.
Kafir bilbeyim deydi eкен. Şektенген bilbeyim deydi eкен. Munafık bilbeyim deydi eкен. Қаяқтан білсін ал? Болса адамдар не деп айтса, ошоны айтып жүргем деді. Адамдар бұл дүниеде не, саясаттан башқа не сөйлейді адам. Ошоны айтып жүргем деп, білбеймін бұл не туралы деді. Ана, еми башталады ана. Юқалы ла дарайта ва ла талайта. Білбейсің бе? Сілбейсің бе? Ештекеу? Сумма юдраб би митрақа мин хадид байна узунай. Екі құлақ түпкі. Ошол базғамы, темірдің базғаны менен чоғат екен да. Фаясуха сайхатан bir қиқырат дейсін. Ясмаухума ялихи илля сақалайн. Жин менен инсандан башка бардық жанында тұрғандар оғат екен, ошы чапқандычы. Башка жандықтар да оғат екен да бұнычы. Имам Тирмизи риваят келтіреді. Абу Хурайра разияллаху анхудан Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Иза қубира ал-маййит атаху малакан асвадан зурқан." Қачан өлікті қабырға қойылғанда аға екі періште қап-қара, көзі көк-мөк, ушундай періштелер келеді дейді. Юқал ли ахадихима ал-мункар. Екінің бірісінің аты, періштенің аты мункар деген болады екен. Валил ахар, екіншісі осы ан-накир. Накир, мункар, накир деген. Ушыл еку аңнан айтады екен: "Ма кунта тақул фи хада раджул." Ушу киши туралы не деп айтады елең депчи. Бұл дүниеде не деп айтады? Баяғы машалла мұсылман болып жүрген ал айтады екен оңайлы: "Хуа Абдулла, Алланың құлы, ва расулу, Алланың елшісі. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва анна Мухаммадан абдуху ва расулу" деп бардығын айтады. Кейін анан азырқындай эле риваят кайра уланат, бирок кошумчасы сумма юнавварлаху фихи. Кейін жақсы жооп бергенден кийинчи кабыры нур менен толтурулат экен да. Ана. Аллаху акбар. Туган, бул акыйкат. Тамаша эмес. Бекер бозунуп отурган эмес бул туган. Мага, сизге, ар бирибизге жакын арада келе турган, башыбызга келе турган бир учур бул. Ошондо эстейбиз анан, мындай кеп болгон эле. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям уламалар, алымдар пайгамбарыбыздын сөзүн элге 14 кылымдан бери айтып келатат. Айтып келатат. Ушунун арасында алхамдулилlah ушу доордо бузуку, фитнакор доордо Алла Таалам алхамдулилlah сизге бизге бактылуу тил, бактылуу кулак берди да. Ушундайды айтканга, укканга. Аллага чексиз шүгүрлөр. Укпай, айтпай өтүп кетсек не болот? Кандай болот? Канча деген адам пайгамбарыбыздын хадисинен кабарсыз. Бухари сахih хадистер булар. Жөнөкөй хадистер эмес тугандар. Канча деген кылым каратып келген немелер. Эми не дейт? Нуру менен толтурулат экен. Сумма юқаллаху нам. Анан кийин айтат экен, суракка жакшы жооп бергенден кийин эми уктаңыз дейт экен да. Фаяқул аржи иля ахли фа ухбирухум. Алла айтат экен баягычы. Ушунун бардыгын көрдү да. Мен үй бүлөмө кайтып барайынчы, бир айтып коеюнчу, ушул жерде ушундай бар экен депчи. Ага периште экен, бияка келгенден кийин кайтып баруу жок дейт. Бөттү эми. Үй бүлөңө бушуга чейин айткан болсоң, Кудайга шүгүр. Эгерде айтпай калган болсоң, анда алар билбей эле бул жака келип калса чатаган. Сен го машаллахдан барын көр. Бул айтат экен: "Фаяқул аржу иля ахли фа ухбируху." Мен кайтайынчы үйүмө, бала чакама кайтайынчы деп. Мына жакта ушу суроолор бар экен. Баягы пайгамбарыбыз айтылган сөздөрү полный, конкретный 100гө 100 экен. Ушуну баары эле кабар берип коеюнчу дейт экен да. Анан айтат экен тигилер: "Фаяқулани", ал эки периште айтат экен: "Нам канауматан арус." Сен тияк биякты токтот дагы жаңы үйлөнгөн жигиттей болуп уктай бер дейт экен да. Биринчи үйлөнгөн, биринчи түндөгү чогуу жаткан жубайың менен ла юқидуху илля ахаббу ахлихи илей. Эч ким сени ойготпойт, сен эң сүйгөн гана ойгото турган. Ошентип хатта ябасахулла. Алла сени кайра кабырдан тирилткенге чейин уктап, эс алып, рахаттанып жата бер дейт экен да мемазди. Ана. Мына нерсе барды боло турган нерсе. Алла Таалам баарыбыздын кабырларыбызды бейиштин бакчасы кылсын, амин. Ата-энелерибиздин кабырларын бейиштин бакчасы кылсын, амин. Аял бала чакаларыбыз, бир туугандарыбыздын кабырлары бейиштин бакчасы кылсын, амин. Бардык мусулмандардын кабырларын Алла Таалам бейиштин бакчасы кылсын, амин. Дозоктун чукурунан сактасын. Дозоктун коркунучтугунан, кабырдын азабынан сактасын Алла. Сурактын оордугунан, караңгылыгынан, коркунучтугунан сактасын. Бай айтып жүрөбүз го.
La ilahe illallahul malikul haqqul mubin деген 100 жол айтса, Алла Субханаху ва Таала бұл дүниедегі жақыршылықтың қорқынышынан амандық береді екен. Екінші, қабірдің қорқынышынан амандық береді екен. Үшіншісі, рызқысы тартылып келінеді деген. Жана бейішті тақылдады деген бұлчы. Мынандай нәрсе болды. La ilahe illallahу Маликул хаққул мубин 100 жол айтып қойыңыз. Заиф хадис, бирок фазаилда бұл иштетилинет. Демек, алхамдулилла, жақыршылықтың проблемасы шешіледі. Қабірдің қорқыныштық проблемасы шешіледі. Бұл дүниеде адам көбінше кембағал болып, мұқтаж болып, қарыз болып, жақыр болып қалбайын деп қорқады да. Мына калима, ушы зикирдің берекесі менен мәселе шешіледі. Екірде қабірдің вахшат деп қояды, қорқыныштығынан шешіледі. Үшіншісі, рызқысы тартып келінеді екен, бейішті тақылдады. Мұнафық жооп бере албайт. Кейін ана бұл мұнафықтар қошымша башқа риwаяттан мындай деген. Жерче өзін тартып тұрып қысады екен да бұны. Қабырғаны қауырғаларын бір-біріне кіргізе қысады екен бұны. Қабыр. Қайшылаштыра келсін. Фатахталифу адлауху дейді. Фала язалу фиха муаддабан. Қабырда азап беріле береді. Қашанға шейін? Алла Таала қайра тірілткенге шейін. Қанша қабырда 100 жыл жатауы, же 500 жыл жатауы, же 1000 жыл жатауы, же андан көп аз бұл Құдай біледі. Бірақ қайра тірілгенге шейін азапта. Егерде ким жооп бере албай қалса, ошон үчүн урматтуу мусулман бир туугандарына сабак уккандар баарыбыз ушуну үчүн эртерээк досторубузга, туугандарыбызга, үй бүлө бала чакабызга айтып коелу. Кабырда 3 суроо бар деп. Не деп айтабыз? Ошон билеби билбейби сен туугандарым? Аялың, балаң, ала чакаң билеби билбейби? Билбесе мен дагы айтайын. Өзүмдүн жакындарыма сиз дагы айтыңыз. Баарыбыз айтайын. Биринчи Роббуң ким деген суроо болот. Мар Роббук деген суроо. Роббум Аллах. Роб деген ким? Роб деген жаратуучу, тарбиялоочу, кажеттерди бүтүрүүчү. Чыныгы бадыша ээ. Bunun adını Rob деп koyuyor tuğanda. Bütün alamdın Rob'u. Rob деген сөзді Allahu Akbar жөнü şunçalık pendeni özüne tarta turgan magnet бар. Бардық пайғамбарлар дуа қылғанда Rob деген сөз менен кайрылган. Болбосо Алла Тааланын бир сыпаты, башкадагы сыпат аттары толтурас. Rob деген рубуйет. Бул Rob деген Allahu Akbar. Robum Allah деп жооп беришибиз керек. Не деп? Robum Allah деп. Robum Allah дайыма. Robum Allah деп жүрөйлү. О Robum, о жаратканым, о Robum. Экинчиси, мади динин кайсы? Диним ислам. Тынчтыктын дини, акыркы дин. Эки сөз менен. Тынчтыктын толук дини, акыркы дин. Бүттү. Будан башка нерсе жок. Буга чейин болгону болгон, бирок бул акыркы дин. И тынчтыктын дини. Тыныштык өзүбүзгө каалайбыз, үй бүлөбүзгө каалайбыз, элибизге каалайбыз, мамлекетибизге каалайбыз, бүткүл ааламга тынчтык каалайбыз. Ошого колубуздан келишинче мал, мүлк, байлыгыбызды жөндөндүрүүбүздү жумшайбыз. Исламдын философиясы ошол. Исламдын саясаты ошол. Ислам саясаты ошол. Мен тынч жашайын, үй бүлөм тынч жашасын, кошунам тынч жашасын, досторум, эл журтум, мамлекет бүткүл ааламга тынчтык каалайм. Болобу, болбойбу мага кызыктырбайт. Бирок мен каалаганым ошо, аракетим ошо. Канчалык болот, Алланын каалоосу. Бирок Кудайга шүгүр, Алла Субханаху ва Таала пайгамбарыбызга туугандар ушундай дуаларды үйрөткөн, тынчтыктын жолдоруна жолдо деген. Карачы. Ненин жолдоруна? Ар бир намаздан кийин. Ааламга пайгамбарыбыз тынчтыкты орнотуш үчүн келген, орнотуп кеткен. Эмне дедим? Ааламга пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям тынчтыкты орнотуш үчүн келген. Жөнүнө кеткен жок, орнотуп анан кеткен. Хулафа рашидиндер, сахабалар алтын доордо эмне деген тынчтыкты орнотушту? Ошончо туугандар, иншалла биздин мына жүрөгүбүздө ушундай болуш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ар бир намаздан кийин дуа кылла деген. Ибн Масуд разияллаху анху риваят болчу, Абу Даудта келет.
Ташахудтан кейін саламда мурда дейді. Кейбір жерлерде любой жерінде деп айтылынады тағы да. Ал қандай дуа? Аллахумма аллиф байна қулубина ва аслих дата байнина вахдина иля субулус салам. Я Аллах, жүректерімізді бір қылғын. Я Аллах, өз ара мәмілелерімізді оңдағын. Я Аллах, тыныштықтың жолдарына жолдағын. Қана. Мұсылман адам, әрбір еркек, әрбір аял, күніне 5 мал намаз, Алладан тыныштықтың жолдарына жолдағын деп сұрай еле берсе, ақыры барып мейсінеділе өзірек шіне қой мен тыныш жашашым керек екен деген келері. Бұл жөнөкөй ең минималнейін айтып. Шыншы иншалла. Ла иляха иллаллах. Мына, демек, қабырдағы сұрақа жооп бергендерге қиямат күнге чейин рахатта болады. Қабырдағы сұрақа жооп бере албай қалғанға қиямат күнге чейин азапта болады. Эми ихтияр сізде. Сізде ихтияр. Өзіңіз таңдаңыз. Қайсы жолды таңдайсыз? Üçüncü сұроо, пайғамбарың кім? Мән нәбиюк. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Мына хадистерде келіп атады. Кейде пайғамбардың елесін көрсетеді деп атады. Кейде шахадат айтады. Кейде ол болса Мұхаммад Расулулла дейді. Жана башқа. Бухари Муслимде келеді. Асма радиаллаху анха енемізден пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алла Таалаға мақтау айтып алқыш айтан, андан кейін мындай деген: "Ма мин шайин ла макун уритуху илля раайтуху фи мақами хада хатта аль-джанна ван-нар фа ухия илайя аннакум туфтанун фи қубурикум مثل أو قريبا شك الراوي عن أسماء رضي الله عنها من فتنة المسيح الدجال يقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أيهما قالت أسماء رضي الله عنها فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبناه واتبعناه هو محمد ثلاثة. Мына риваятты оқып қойды туғандар. Асма енеміз, Айша енеміздің ежесі. Абу Бакр Сиддиқ разиаллаху анхуның қызы. Абдулла ибн Зубайр разиаллаху анхуманың апасы бұл. Зубайр ибн Авам ашара мубашара кіреді, ошо кишинин радиаллаху анхуның жуайы болды, Асма енеміз. Бұл киши, бұл енеміз не дейді? Пайғамбарымыз Алла Таалаға мақтау айтсана айтып, ана мындай деп айтты да. Мен деді, мына ушу бүгінгі мына тұрған жерімде бейіш, дозоқ, андан башқа дағы қанша нәрсе болса, бардық нәрсені ушындай көрсетілді маға дейді. Жана маға ушындай вахи құдайлыққа бар берілді. Сілер қабырда дәджалдың фитнасына жақынырақ, же болса дәджалдың фитнасына оқшашырақ сыналады екенсіңдер деді. Қараңыз, әрбір қанша пайғамбар дүниеге келсе, туғандар бардығы дәджалдың фитнасынан пана тілеген. Пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам дәджал бойынша ең көп хабар берген. Себебі пайғамбарымыздың пайғамбаршылығы doğru қиямат күнге чейин дәджал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның doğruында келеді де ақырғы болып жоқ. Ошон үчүн пайғамбарымыз көп хабар бергендағы әрбір намаздан кейін дуасында да қосып үмметіне үйреткен. Аллахумма инни аузу бика мин адаби жаханнам ва мин адабил қабр ва мин фитнатил махия вал мамат ва мин шарри фитнатил масихид даджжал. Я Аллах, дозоқтың отынан пана тілеймін. Дозоқтың отынан сақта, қабыр азабынан сақта, өлім менен жашоонун фитнасынан сақта, дәджал жамандын фитнасынан сақта депчи. Бекер айткан эмес. Ошо пайгамбарыбыз айтат мына хадисте, силер кабырда сыналат экенсиңер, туфтанун фи кубурикум мисла ау кариба. Десем, мин фитнаты масихи даджал, даджалдын фитнасына жакыныраак же ошо окшошураак сыналат экенсиңер. Момун адам болса оңой эле жооп берет экен. Пайгамбарыбыз эмне дейсиң дегенде, Мухаммад Расулулла дейт экен. Жаана бил байинат вал худа. Бизге мужизаларды алып келген, улуу белгилерди алып келген, туура жолдомолорду алып келген, көрсөтмөлөрдү алып келген пайгамбарыбыз деп жооп берет экен. Фа ажабнаху ваттабанаху. Биз кабыл алдык, жана аркасынан ээрчидик деп жооп берет экен. Хуа Мухаммадын деп саласан 3 жолу айтат экен. Бул Мухаммад, бул Мухаммад, бул Мухаммад биздин алдыбызга улуу мужизаларды, улуу белгилерди, туура жолдомолорду алып келген. Биз кабыл алып аркасынан ээрчидик деп мусулман жооп берет экен да.
Ошондо анан буга айтат экен нам салихан эми рахаттанып эс алың дейт экен. Код алимна ин кунта ла муқинан бихи, биз чындыгында билет элек дейт. Сиз ушуга бекем ишенимде элеңиз дегеничи. Мунафык болсо булардыкы эми чатак. Демек туугандар, бул жерде эмне тыянак чыкты биздин сабагыбызда. Ва фи хада далилун ала анна михната суал фил кабри азиматун жиддан. Туугандар, будан ачык айкын билинип атат, кабырдагы мынау маселе өтө чоң маселе. Улуу маселе бул. Улуу сыноо бул. Жөнөкөй эмес туугандар, бул биринчи класска баруу, же болбосо мына жерден дагы бир экзамен өтпөй калып, же кичине ич ооруп, баш ооруп маселе эмес. Бул жакта мисалы бирөө ар кандай болуп өлүп калышы мүмкүн. Машина эме уруп кетти, бирөө пычакташып кетти, бирөө атып берди, бомбанын алдына калды, жер титирөө болуп кетти, рак болуп калды, бала чакасы болуп кетти, түкүнчө болуп кетти. Мына ошо менен бул жактагы эң кутулатылган эле өлүм да. Андан башкасы жок болду. Тиякта ал менен бүтпөйт. Вала ямуту вала яхья. Аякта өлүм жок болуп атпайбы. Азап болсо түгөнбөс азап, рахат болсо түгөнбөс рахат болуп атпайбы. Мына жакта өлүм менен бүтүп калып атат бул дүйнөсүчү. Бирок тиякта анысы бүтпөйт. Ла ямуту вала яхья. Аякта өлүм дагы жашоо дагы. Кандай кайсы жашайт, кандай азапталып жашайт. Анысы да бүтпөйт, өлөйүн десе өлүмү дагы бүтпөйт мынандай. Демек, мына жердеги жөнөкөй нерсе эмес экен. Ал албетте момун адам, Алла Тааланын алхамдулиллага, Аллага болгон бекем ишенген адам бул оңой эле нажат табат, амандык табат дейт. Алла Таалам баарыбызды кабыр азабынан сактасын. Амин. Абу Дауд шарифте келет, Усман разияллаху анхудан, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир кишини көмүп бүткөндөн кийин жанына турду да айтты. Мындай деди: "Истагфиру ли ахикум" деди. Эй, жамаат, силер бир тууганыңар үчүн Алладан кечирим сурап койгула деди. Не деди? Истагфиру ли ахикум. Бир тууганыңар үчүн Алладан кечирим сурагыла. Бир тууганыңар үчүн Алладан кечирим сурагыла дейт. Ким үчүн? Өлүк ошол койдуңар, ушу силердин бир тууганыңар эми Алла Тааладан кечирим сурап койгула ошол үчүн. Кантип? Аллахумма гфир лаху. Я Аллах, ушу бурадардын күнөөсүн кечир. Я Аллах, ушунун күнөөсүн кечир. Ушу бир тууган ким эле? Эшмат эле, Ташмат эле, кошунаң эле, атаң эле, балаң эле, бир тууганың эле, кызың эле, ким гана болбосун, ушу ким өттү. Ушу мусулман бир тууган, мусулман эле болду, сиздин бир тууганыңыз. Ошон үчүн Алладан кечирим сурап коюңуз. Эмне деп? Аллахумма гфир лаху деп коюңуз. Же болбосо кыргызча эле: Я Аллах, ушунун күнөөсүн кечир. Ушу кошунамдын күнөөсүн кечир. Я Аллах, ушу байкенин, ушу тайкенин. Я Аллах, ушу досумдун. Жана ким болбосун. Биринчи сөз: Истагфиру ли ахикум. Васалу лаху таспит. Экинчиси: бунун үчүн Алла Тааладан бекемдик сурагыла деди. Не деди? Бекемдик себеп азыр суралат болчу. Ошон үчүн суракка жооп бергенге бекемдүүлүк сурагыла Алладан дейт. Суракка жооп бергенге бекемдүүлүк сурагыла. Васалу лаху таспит фа иннаху ал юсал. Анткени азыр бул суралат деп атат. Анткени азыр бул суралат. Ошон үчүн Алла Тааладан биринчи бир тууганыңарга кечирим сурагыла, экинчиси суракка жакшы жооп бергенге бекемдүүлүк сурагыла. Не деп? Аллахумма стаббит бил каули сабит. Я Алла, бекем сөз менен буну бекемде. Жардам бер. Бекем сөз кайсы эле? Ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах. Эки нерсени пайгамбарыбыз сурагыла деп атат. Адам өлгөндө кишини койгонубузда, эркек болсун, аял болсун туугандар, биз эки нерсени сурап коелу. Я Алла, ушул мусулман пендеңдин күнөөсүн кечир деп коелу. Аял болсун сен, ушу эненин, же болсо ушу ким болсун, я Алла, ушу мусулман пендең сенин. Сага ишенген, пайгамбарыңа ишенген, Куранга ишенген, бу дүйнөдө жакшы намаз окуй албай калды. Жакшы таквалык болбой калды, мешитке келбей калды. Дүние деп, тиричилик деп, тияк-бияк деп, акыйкатты унутуп калды. Бечара ушу сыноодон башы көтөрүлбөй, мынантип атып ушинтип, эми ажалы бүтүп калды. Сен алдыңа келип калды. Я Алла, бунун бендеңдин күнөөсүн кечир. Чын жүрөктөн сурап коелу. Я Алла, кайра сурап коюңуз.
Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma arham. Gayra. Belli. Andan keyin ne so'rab qo'yiladi? Allahumma sabbit qawlahu bi qawli istabit. Ya Allah, sözünçü bekem söz menen bekem dep qo'ychu. Tilin azı süyley turganın, az surak alınat. Ya Allah, Rabbim Allah, dinim İslam, Peygamberim Muhammed aleyhisselam dep жооп bергenge bekem kıl dep qo'yish kerak ekan da. Peygamber aytdi şunu. İstagfiru li akhikum. Was'alu lahu at-tasbit fa innahu al-an yus'al. Anken azı soralat, ağa tasbit soragıla dep mına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Talqinul mayyit dege, Xudo kalasa keyinki sabakta kılsak dep oylayм. Talqinul mayyit dep adam can berip atkanda, jana adam ölgöndө. Can berip atkan учурда дагы акырын шыурап айтып туруш керек, сезим туудуруп туруш керек. Адам жан берип атканда, жанында туруп калсаңыз, талкин кылып туруңуз. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah депчи. Акырын ал бир тияка барып, бияка барып, эми сиз сезбегенде, сиз көрбөгөндү көрүп атат да алчы. Ал өлүм төшөгөндө алчы. Ал өлүм төшөгөндө тамаша учур эмес аныкычы. Ошон үчүн талкин деп коет, ушу жан берер, өлүм төшөгүндө жан бере элек. Ошол учурда дагы талкин. Анна пайгамбар айтканда, лaqinu mautakum hadis бар. Laqinu mauta torale, laqinu mautakum la ilaha illallah деген. Силер өлүктөрүңөрдү la ilaha illallah деген сөз менен талкин кылганда. Талкин деген кандай экен? Сезим туудурткала. Же болбосо талкин деген сөз ушундай ага шыбырлап акырын айтып тургула деген сөз да. Бирок маутакум деген сөздө кеп бар. Өлүктөрүңөргө деп атат да. Демек бул өлөйүн деп аткан кишини дагы мажази мани деп коет. Өлүктөр өлүп калган, чындап эле өлүп калган. Ошого дагы да. Ошондо кабырдын жанына туруп алып уламаларыбыз жол айткан, кантип силер талкын кылып айтасыңар депчи. Ошонун бирөөсүн окуп берип коеюнчу бир жолу элечи. Адам өлгөндөн кийин кабырга коюлган соң фукаха мухаддисиндер ачык бул жерде айткан. Ошол жерде баш жагына отуруп, ey palançanın balası palança, ey Allah'ın kulu palançanın balası Allah'ın mısınlar deyip, estegin bu dünyeden çıkan gelişimindi, kaysıyla şehadat ele, la ilahe illallah vahdehu la şerike le, ve anna Muhammeden abduhu ve rasuluhu, ve annel cennete hakkun, وأن النار حق وأن البعث حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا. Ушуларды өлүктүн баш жагына отуруп туруп айтып коюш керек экен да. Өлгөнгө чейин дагы, өлгөндөн кийин дагы. Пайгамбар лaqinu mautakum la ilaha illallah деп айтканы турат. Ошон үчүн иншалла мыналарды кээде мисалы кыргызча деле эме кылсак болот. Эй паланчанын баласы паланча, бу дүйнөдөн чыгып кеткен баягы ушул дүйнөдөн кеттиң. Ушу кетип аткан ошол немеңди, келишимиңди эстегин. Кандай эле бу дүйнөдө жашап атканда машаалла la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah деп жашагансың. Ошону бияктан акырын айтсаң, Пайгамбар саллаллаху алейхи риwayаттарда келет. Ал угат, бирок жооп бербейт силерге деген. Не дегени? Өлүк угат, жооп бербейт деген да. Ошон үчүн талкин кылып кое беребиз. Жараткан Алла Тааланын колунда бардыгы. Бир эстетип кое беребиз да, талкин дегени эстетип коебуз да биз. Түшүндүңүздөрбү? Ошого мына эстетип атканда мына айтып, сен мына шахадат айтып жүрчелең. Ашхаду ан ла илаха илlallah вахдаху ла шарика ла ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу деп ушуну эстетип коебуз. 5 акыйкат, дозок акыйкат, кыямат акыйкат, кыямат акыйкат, кайра тирилүү акыйкат, эч кандай шек жок. Алла Таала кабырда ким болсо баарын тирилтет. Албетте сен Алланын Роб экенине разы болдуң эле, Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын элчи пайгамбар экенине разы болдуң эле, исламды дин экенине разы болдуң эле, Куранды имам, Кабаны кыбла, мусулмандарды бир туган. Ушуга разы элең деп ушуну эстетип коюш керек экен да. Иншалла, Кудай кааласа мына нерселерге амал кылганга Алла Таалам товфик берсин.
İnşallah Allah Taala'm barыбызды эки дүйнөдө бактылуу кылсын. Канча Allah Taala'm жашоо берсе, ошону жашайбыз. Бирок ошону татыктуу, жакшы бир пакиза кылып жашайлы туугандар. Колубуздан келишинче күнөөдөн сактанып жашайлы. Allah Taala'm бизге эле буйрганда, биз кыла албай турган нерсеге буйрган эмес, күчүбүздүн жете турган нерсеге эле буйрган. Ошон үчүн иншалла акырын ыйманыбызды бекемдеп, 5 вакыт намазды каза кылбай, орозобузду тутуп, зекетибизди берип, Кураныбызды окуп, зикирибизди кылып, адал соода кылып, аял бала чакаларыбызга кичине мээримдүү болуп, ата энелерге куп жүрөктөн кызмат кылып, элибизге куп жүрөктөн кызмат кылып, бир туугандашып, бирибизге текеберленбей, бирибиздин малыбызды арам жол менен тартып албай, бирибизди кордобой, бирибизди ушактабай, бирибизди көрө албастык кылбай, бул арам нерселер да бардыгычы. Кичпейилдик менен, кеңпейилдик менен, кечиримдүүлүк менен, каниет менен, кайраттуулук менен, шүгүрчүлүк менен, сүннөт менен иншалла жашаганга аракет кыла берели. Аракет кылабызбы иншалла? Алла разы болсун.